Жарашууну максат кылып сизге келсе сиз кечиресизби? Жарым жылаңыз сүрөттөрүн ошолорго жибериптир. Ошолорду мен көргөндөн кийин болбойт го. Ошо жанагысын таап алып, ошо менен до сих пор переписка кылып сүйлөшүп жүрчү экен, жазышып. Ким бөлөсүн өбөт оозунан. Например, мен өппөйм. Даже мынтип жанында отуруп колунан кармасаң да күйөөсү эмне дейт, жымып. Аны да ойлош керек да, ошол вопрос болот да. Сүрөткө түшүп койсо болбойбу? Жөн эле СМС жазышып койсо болбойбу? Жөн эле мен бирөөгө жаным деп жазбайм да. Анан жана СМСин көрүп алгандан кийин анан ар кандай ойлор келет да. Анан боюңда кимден бар деп анан кружканы кармап алып, столго чапкылап уже токтоно албай калдым да. Столдун үстүндө тасма бар болчу. Ошону Айзат өзүнө тартып салды. Нары көздөй тартканда ошондо айнектен колу кезилди, анан бычактан кезилдиби же айнектен кезилдиби точносын билбейм. Бирок ал өзү Эгерде чачыңыз төгүлүп же сакалыңыз чыкпай жаткан болсо, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер же денеде ак дактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7-10 кг семирүүнү кааласаңыз же 7-10 кг арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин же гейнерлер менен машыгып булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде кездешкен жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, биз менен экрандагы номер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларына 2 саат ичинде акысыз жеткиребиз. Жана башка шаарларга 1 же 2 күн ичинде жеткирип беребиз. Бир колу жок Айзаттын күйөөсү. Мен Айзатка талак берем, үйдү мага өткөрсүн. Буга чейин соц тармакта ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген Айзат Мамырбай кызы өзүнүн Instagram баракчасына бейтааныш жигит менен түшкөн сүрөттөрү жүктөлгөндөн кийин сынга кабылган. Интернет колдонуучулардын көбү Айзатка терс пикирлерин калтырып жаткан маалда Айзат Мамырбай кызы Супер KG порталына маек берген. Анда ал жолдошу Рустам Иманалиев менен пикир келишпестик жаралганын, азыркы тапта Ошто ата-энеси менен чогуу жашап жатканын жана сүрөттөгү бейтааныш мырза анын бөлөсү болорун маалымдаган. Айзат Мамырбай кызынын пикирин уккандан кийин экинчи тараптын да оюн угууга даяр экендигибизди айтканбыз. Айзаттын жолдошу Рустам Иманалиевдин өтүнүчү менен анын пикирин уктук. Айзаттын Супер KG порталына берген маегин окуп күлкүм келди. Ал жерден Айзат апыртып жиберген экен. Кепти башынан айтсам, Айзат Ошко тойго кетип, ал жерде 3 айга чукул убакыт жүрүп алды. Кайын журтума чалып отуруп акыры келди. Кийин дагы 10 күнгө кетти. Бирок келгенден кийин мага болгон мамилеси өзгөрүп кетти. Ары турчу, мен сени көргүм келбей жатат деп кага баштады. Эмне десе макул болуп жүрдүм. Мага көңүл бурбай калды. Телефонун чукулап эле отурат деген экен. Мен көңүл бурбасам, кычырап кийинмек эмес. Телефон тууралуу айта турган болсом, биз IT боюнча курста окудук. Ал жерден бизге үйгө тапшырма беришет. Ноутбугум жакшы иштебегендиктен телефондон кароого туура келчү. Аялым кулак мээимди жеп отуруп, ал окуунун да аягына чыга албай калдым. Такси айдап иштейин десем, сени өлтүрүп кетишет, жаныңа башка кыздарды салып аласың деп иштетпей койду. Айзат уктап жаткан маалда анын телефонун көрүп калдым. Кызык болгондуктан TikTok'ко кирип отургам. Бир маалда билдирүү келди. Окуп алып жаман болуп кеттим. Телефонун талкалап жибергим келди. Бирок өзүмдү кармап, телефонума тартып алдым. Ошол учурда Айзат ойгонуп кетип, телефонун жулуп алды. Андан кийин эмне кылышты билбей, бир топко чейин кыйналдым. Бир маалда дүкөнгө барып коньяк алдым. Аны унаамда ичип отуруп уктап калган экенмин. Досум келип ойготкондон кийин үйгө барсам, Айзат түшкү саат 3кө чейин уктап жатыптыр. Ошол учурда карындашым жана досум үйдө эле. Ал тамак жасап отуруптур. Биз тамак ичип отурган маалда кашыкты алып, Айзат жаткан бөлмөнүн эшигине бир нече жолу ыргыттым. Ал бир аздан кийин туруп келип сүйлөндү. Мен дагы бир ирет үстөлдү ургандан кийин ал жүрөгүмдү түшүрүп жатып, боюмдан түшүрөсүң деп кыйкырды. Мен кружканы алып үстөлдү койгулап жатканда, Айзат дастурконду тартып жиберди да сыртка качып чыгып кетти. Досум аны алып кирүүгө аракет кылды окшойт. Бир маалда агасы менен келди. Эки кичинекей баланы алдап жаткансып, фейк аккаунт турбайбы деп мени алdoого аракет кылышты. Андан кийин чыгып кетишкен. Ошол бойдон Айзат Ошко кеткен экен. Мага жардам бербейт, оор жумуштарды жасабайм деп айтыптыр. Үйдө андай деле жумуш жок. Суу ташыбайт, болгону тамак жасайт. Айзат Ошко телефонун үйгө таштап кеткен экен. Ал мага телефонума тийбеңиз дей берди. Анткени сайын телефону мени кызыктырып, ачып карасам, сыр сөзү бар экен.
Телефонду толугу менен өчүрүп, кайра жандыргандан кийин эски сүрөттөрү чыкты. Ал жерден балдар менен түшкөн, аларга жөнөткөн жарым жылаңач сүрөттөрүн таап алдым. Үй бүлөлүү эркектер менен кат жазышып жүргөндөрүнө чейин таптым. Айзатты үйдө өткөрүп бер деп шаарга чакырдым. Сүрөттөрүңдү жарыялайм деп дагы айтып жүрдүм. Бирок уккан жок. Кайненем телефон чалып, көп нерселерди айтып ызылдады. Мен ажыраша турганымды айткан соң, Айзат экөөбүзгө курулуш компаниялардын бири берген батир талашка түштүм. Анын каттуу маалында менин паспортум жанымда жок болуп, Айзатка катталган. Ал үйдү экөөбүздүкү эмес, өзүнүкүндөй эле сезип алды. Негизи Айзат Оштон жер алмак. Батирди мага ташта десем болбой жатат. Менден 300 000 сом сурашты. Бирок менде андай акча жок. Акчам болсо эч кимге жалдырабай эле үй сатып алмакмын. Мен Айзат менен жашай албайм. Көпкө чейин ойлонуп, ажырашуу тууралуу чечимди кабыл алдым, деди ал. Эскерте кетсек, Супер KG порталы 2020-жылы түгөйлөрдүн тагдырын чагылдырган соң, бул видео калың элге тарап, курулуш компаниялардын бири жаштарга бир бөлмөлүү батир белек кылган. Булак Супер KG. Ысык көл мейманканасына байланыштуу президенттин иш башкармалыгы билдирет. Ысык көл мейманканасы 1984-жылы курулган жана 2007 жылдан тартып колдонулбай калган. Ал кезде толук реконструкция талап кылынган. Имаратты сактап калуу жана эл аралык талаптарга жооп берген заманбап мейманкана катары иштетүү үчүн толук реконструкция кылуу максатында бир нече жыл бою көптөгөн инвесторлор менен, анын ичинде чет элдик дагы сүйлөшүүлөр жүргөн. Ошондой эле ири мейманкана түйүндөрүнө дагы инвестициялоо сунушталган. Бирок эч ким инвестиция салууну каалаган эмес. Натыйжада 13-14 жыл мейманкана колдонулбай, акырында бузула берген. Мамлекеттик мекемелердин дээрлик бардыгынын имараттары өткөн кылымдын 50-жылдарында курулуп, дайыма оңдоо жана реконструкцияны талап кылат. Анын үстүнө Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдары мамлекеттик маанидеги бир дагы административдик имарат курулган эмес. Каражаттарды рационалдуу пайдалануу, унаа жолдорун бошотуу жана борбордун эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу үчүн Ысык көл мейманканасынын ордуна мамлекеттик маанидеги жаңы административдик комплексти куруу чечими кабыл алынды. Учурда анын максаттуулугу боюнча маселе каралууда. Бузуу иштерин Кыргызстройсервис мамлекеттик ишканасы жүргүзүүдө. Курулуш иштерин президенттин жарлыгы менен жаңы түзүлгөн Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу социалдык, экономикалык жана административдик объекттерди куруу, реконструкциялоо боюнча мамлекеттик дирекция жүргүзөт. Булак президент KG. We'll be right back.